Айыл чарба министрлиги менен айлана чөйрөгөнү коргоо министрлиги бул тармактардагы саясатты жүргүзүш керек. Мына токой чарбасы боюнча мына экология министрлигине силерге аңчылык чарбасы менен национальный парктардын эмне кереги бар? Силер эмне кылып ошол нацбанктын ичиндеги айлана чөйрөнү жаныбарларды көбөйтүп же токойду тиге аласыңар? Специалисттин баары токой чарбасында турса, айыл чарба министрлигине токой чарбасы такыр каралбай калды, өткөрүп берип салып. Ошо айтып атып, жаман көрүнүп бүттүк. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, бул токой чарбасын өзүнчө бөлүшүбүз керек. Айлана чөйрөнү коргоо менен айыл чарбасы бул өзүнүн саясатын жүргүзүш керек. Башка жумуштары толтура. Токой чарбасы мына азыркы убакта талкаланып баратат. Токойлордун ичинде естественное возобновление деген жок. Ветровалдар, табияттан түшкөн токойлордун баары кыйрап жатат. Аны элге берип, ошону акчага алмаштыруу деген жок. Айтсак жаман көрөсүңөр. Эми өзүңөр билгиле, биз мындан ары тотугучтай болуп улам кайталай бербейбиз.